Өзі негізі Бекбориев ағабыз концерт қойып қалса, Акишінің концертіне жалаң аккордеон сүйгендер, анан Бек ағабыздың өзін сүйгендер келішеді. Гүлжігіт Сатыбеков концерт қойса, аялына тарынғандар, ошеле момент қайры аялы күйесіне тарынғандар, анан кичине ырбийге жақын инсандар келішеді. Кудулдардың концертіне жалаң иммунитеті түшіп кеткендер келеді. Себебі күлік иммунитетті көтереді туғандар. Ушул Алтынбек досубуз бүгүн кичине лечение кылып атыптыр Бишкекте. Элдин иммунитетин көтөрүп, биз дагы кошумча азыр эми туулган күндө жана башында айтып аттыгандай, туулган күндөгүдөй эле отуралы деп атат, Куда сөөк тоскондой дегендей эле өзү айтмакчы, биз түштөндүрүүгө чыктык дегендей эле. Түштөндүрүп коелу эми тамаша менен. Негизи мен билесиздер тугандар, мен көбүнчө кыргыздар жөнүндө сүйлөйм. Кыргыздардын башка элдердин айырмачылыгы жана өзгөчөлүгү, артыкчылыгы. Себеби өзүбүз айтсак, ынанабыз, бирөө айтса чычалап кетебиз да. Мен кыргыздын бир сонун сапатына аябай ыраазы болдум. Мен мурда ойлочумун, кыргыздар мындай ар дайым эле бири-бирин чуук менен чукулап жүрө беришет экен деп жакшы ойлочу эмесмин чын акыйкатта. Анан мына ковидтен кийин, могу соңку Кыргызстандагы кырдаалдардан кийин кыргыз элине аябай сүйүү мурункудан да ашты. Себеби мен жана могу Токмокто бир аксакал базарда бир малын жоготту эле, эл акча чогултуп берди го. Мен аны Кыргызстандын сайтынан көргөн анча деле таасир алган эмесмин. Өзбек казак туугандар да өздөрүнүн сот селесине алып кирип коюшту. Эми элдер ичинде алкап, мына эл деген ушул, байыркы эл деген ушул деп сонун керемет сөздү укканда атын атаса кут сүйнөт дегендей жүрөгүм абдан жылыды. Сонун эле экенбиз. Акыйкат сонун экенбиз. Сырттан кыйынчылык келгенде заматта бир муштумга айланган ушундай бир ички ынтымагыбыз бар экен. Бул Аллага чексиз шүгүр, Кудай сонун сыпатты именно кыргыз элине бериптир. Анан эми баягы таштын деле эки бети бар да. Жаман жагыбыз да бар. Мисалы бир нерсени байкайсыңар, өзбек казак туугандарда мындай баш көтөрүп калган инсанын эли келип көтөрөт. Ой, молодец, азамат, дагы иште деп көтөрөт. Бизде баш көтөрүп көрчү. Шап бутуңар алып каяка? Бизде барабыз. Өлүп барасың. Неге ушундай? Казак, өзбек туугандар ушундай. Неге бизди ушундай деп ойлонуп жүрүп таптым. Көрсө мындай экен. Bizde Kırgızlarda bilesizler kançalık kıyın, akademik, mağazin profesör, el batırı ol, Kırgız için hiç kimmezsin. Kırgız sana tangalbaydı. Tangalışı mümkün, gözün ötüp etkede, kıyın adam olçu deydi. Gözün türüsünden nege siylebay. Nege siylebay deyip жүрüp таптым, көрсө мындай экен тугандар. Тарыхында көп кыйындарды чыгарган эл кыйындарга таңгалбайт экен. Biz özümüz tаңгалдырат экенбиз. Ар бир элдин өзүнүн баатыры бар, мисалы үчүн. Монголияга барсаңар, Чыңгызхандын эстелиги шаарларда аттын үстүндө кылыч көтөрүп, найза көтөрүп турат. Амир Темурдун эстелиги деле Өзбекстанда аттын үстүндө турат. Бизге келген туристтер мына Бишкектеги жанагы Кожомкул аттындагы спорт сарайдын алдына келип алышып, жанагы атты минбей эле кайра атты көтөрүп турган Кожомкулду көрүп алышып, не böyle adашып коюп алганбы дейт экен эле. Биз таңгалдырабыз. Жосо тарыхыбызда не деген кыйындарды жараткан элбиз турабы? Мына дүйнөдө бир дагы мындай адам жок, мисалы. 500.553 сап реп айткан киши бул кыргыздын баласы. Бул чөнтөгүңүздөрдөгү 500 сомдогу саякбай атабыз. Мындай адам жок дүйнөдө. Мындай болобу бир эле Кудай билет. Мыскалапаустагы убагында Москвага бар Сталиндин алдында концерт коюп атканда Алымхан деген ырдын кайырмасын 3 мүнөт созуп тур. Деген боюнча апабыз 3 мүнөт кетип калыптыр. Апабыз созуп бүткүчө Сталин эшикке чыгып бир үчтү сигарет чегип кетиптир. Кандай деген залкарлар жаратканбыз. Бул кыргыз элин таң калтырыш үчүн бир адамга окшогон бир необычный болушун керек да. Ошондо таң калат кыргыз. Багы bir 3-4 жыл мурда бирөө чыгып таң калтырды го жана. КТР Мусканалдан. Чеснок. Кайрат кыргыз. Каныкейдин эркеги деп го, ушундай. Ошо жигит деп кам, ал жигитпи? İnsan bir ыр менен Кыргызстанга дүң болду. Азыр эми Кайрат кыргызды тааныбаган кыргыз жок. Мына сахнада, өнөр сересинде не деген таланттар 10 жылдап, 20 жылдап куулжутуп ырдап келатат, бирок тааныган киши жок.
таң калтырыш үчүн билбейм, Кыргыздын да бир 400 кыз чыкты эле. Алар элди укмуш таң калтырган. Алар мынтип сахнага чыккан эмес, тойго барган эмес, болгондо эле камераны койгон, чачтарды жайган, кыска мини юбканы кийгенде ушундай камеранын алдына келип эле албарсты мени басты, ана мен аны бастым деди. Чала өлүп калалы дедик го бардыгыбыз тең. Оп бети жоктор, ата энеси бар, муну караган министр каякта жүрөт деп. Тим эле жотосуна чейин жеттик. Мен да жаман көрдүм, эмнеге ырдап атат деп. Мындай бирөөнүн Нуршардан мурда нар жагынан карап көрүшкөн экен, нар жагынан карасам, кыздар турлырдаштыр. Мен кошулдум. Текстин карасам, мынтип атпайбы? Албарсты мени басты, ана мен аны бастым. Анам башталды дейт. Башталат да. Аба жетпей, тумчугасың, жаныңда ойго турган байкеңже жегенгей деп түртүп койбойт. Башталган ошо да. Анын үстүнө албарсты кандай адамды басат? Албарсты таза жүрбөсөң, таза жуунбасаң, шыпырылбаган жерге жатсаң, дааратың жок болсо, албарсты либойун басат. Анын башка иши жок. Только басат. Шунда 12-де келет проверкага. Дарат жок, тетигине бас дейт, бол. Тетигине бас дейт, бүттү. Кыздар дарат жогурдап коюптур, басып коюптур. Шундай эл экенбиз туугандар. Аябай таң калдым. Мен ушу эл алдына чыксам эле тердей берем да анан элден сурайм, мен туугандар эмнеге тердеймин десем эле, семиз болсоң тердейсиң дейт. Моюнга алам, семиз адам тердейт. Бирок туугандар экинчи бети адам уялганда да тердейт экен. Чындыгында биз өзү уялчакпыз да. Бизди эне атабыз уялчак кылып тарбиялаган. Себеби бала кезде элдин көзүнчө, чоң кишилердин көзүнчө сүйлөй берсең, эне атабыз, "Ай, жүрө тур, абай. Уят болбойбу? Уят" деп атып, кыргыздын кызы менен баласында уят деген травма бар. Оюн ачык айта албайт. Ошон үчүн уят дегенде тып токтоп калган ошол. Чындыгында азыркы жаштар бизден да уялчак. Мен өтө ыраазы болом. Шаарда маршруткада кээде түшүп калам да, кээде мындай маршруткада кетип аткан болсоң, ой ушунчалык ыраазы болосуң. Кокус маршруткага улуу мундун өкүлдөрү кирип калган болсо, маршрутканын ичинде отурган жаштар уялгандан көзүн жумуп берет момтөрүнө. Анча-мынчалар астакалдардын бетин карай албай, конечныйге чейин айнекти карап кетет болду. Негизи тарбияны сону бир мына как раз улуу мундун өкүлдөрү көп экен. Сиздерге рахмат. Тарбияны укмуш берген экенсиздер да. Жана бир тарбия бар эле го тиги. Укпай, эч кимди укпай, бейбаштык кылбастан коркутчу эле кой. Жөнө тур. Ана. Бөө келатат. Азыр бөө ап деп кетет дейт го эле. Бөө өзү эмне? 38-ге чыктым, бир да бөөнү көрө элек мына. Бөө десе эле алаңдап жүрө берген экенбиз. Дагы бир сонун тарбия бар эле. Жанагындай бала кезде тампандап чуркап келатып жыгылып калсаң, ыйлайын деп атсаң, ой молодец, эркек бала турбай. Эркек экен десе деп ыйлайын дейсиң, аял болуп калгың келбейт да ошондой. Деп атып чоңойтчу, намыстандырып чоңойтчу, эркек кылып бизди. Ана мектепте деле урушуп кеткенде, ыйлайын деп атканда, ой бул эркек ыйлабайт десе да деп атып камдайлангыча ыйлатчу эмеспиз. Мына эркек бол деп атып, алдыбыз алкашпап кетели дедик мына. Негизи ушундай тарбия керек экен. Мына азыркы апалар, жеңелер, жаш жеңелер, мисалы үчүн салыштырмалуу мурунку апаларга караганда сиздердин бакталайыңыздар кичине азыраак да. Азыраак. Себеби азыр сиздер өзүңүздөрдүн балаңыздарды каалагандай ургулап чапкылай албайсыздар. Укук коргоочу деген бар. Биз Кыргызстан укук коргоочулардын мекенибиз. Абдулла акем айтмакчы, бизде укук коргоочулар өлгөндө эле укугун коргой берет, өлтүргөндө эле укугун коргой берет. Ушунчалык кенен да бизде дыйканчылык укук коргоочу. Кененбиз. Мына укук коргойт. Эчтеке кыла албайсыздар. Биздин апаларчы. Мисалы мен апамдын шырдагынын түбүндө 5-6 вариантта чуук турчу. Акталдан, Караталдан, Мырзатеректен, кылмышыңа жараша долонодон, табылгыдан эшик ачылып кетип бирөөнүн үйү кирип огород чачкан болсо, это жестокий кылмыш, табылгы. Ушундай табылгыны алып көчөгө чыкканда ойноп аткан жерге чуркаган бойдон келип залга кирип кетесиң. Неге эл көрбөсүн? Экинчиси, мындай токмок жесеңде удобный жерде токмок жейин деп, атайын сонун жерге барып, төшөктөргө жакын барып, ушундай далыңды апаңармап, апа делай дейсиң да ушундай. Ушундай келип, даже куурап калса, чуук сыңгы жасабайт. Эчтеке болбой эле, укугубуз бузулбай эле, мына Кудайга шүгүр, ушу жашка келип калдык.
Дагы жакшы мен кээде сүйүнөм да, мен вовремя чоңоюп не. Эгер ушул мыйзам мен бала кезде иштегенде Байкуш апам пожизненно кетмеген экен. Азыр да чыкпаса керек эле, бир 5 жыл калды отурмакпыз да. Анан эми туугандар, түштөндүрүп келгенден кийин дагы бир атайын бир тамаша айтып кетейин, жаңы тамашалардын бири. Мына адам баласын адамды Аллах Таалам жаратканда аябай мындай мээрим төгүп жаратып койгондугу үчүн мындай Аллахка какой-то бир адамдардын сыпаттары окшош экен да. Ошол эле Аллахтын пенделери деле бир нерсе ойлоп таап жасай алат, жаратмандык кылып. Бирок мээрим төккөндүгү үчүн жасаган буюму да адамга окшошуп калат экен. Бул табиаттын мыйзамы экен да. Бул мен эмнени айткым келип атат? Коомдогу биздин машиналарды айткым келип атат. Байкасаңар, ушулар бизге кадимкидей окшош. Мен мисалы мунугу Мерс деген машинаны эмеге окшоштурам да. Мындай банкта иштеген, мөлбулакта иштеген байкелерге окшошком да, аккуратный, мендей бөлтөк салтаган эмес, мындай жарашыктуу. Мерс өзү сулуу машина да, мындай фантазияга салыштырып көрөбүз. Фит эмнеге окшош? Фит туугандар, бул шаардык жеңелерге окшош. Сен байкасаңар, Яндекстин бардыгы фит. Элдин кызматын бүт фит кылат. Элди бул жака ташып аткан, кайра бул жака ташып аткан кадимки эле шаардык жеңе. Жигули айылдык жеңе. Канчалык кооздоп крастесең деле, баары фиттин жанында билинип калат да. Форш деген машина эмнеге окшош? Жана фарлары булчук, баллондору булчук. Булар жана оозуна ботекс койдурган жеңелерге окшош. Окшош кадимкидей эле. Жанагы Audi 80, Passat деген машиналар, Левстасойдо иштеген байкелерге окшош десең. Окшош туугандар кадимкидей. Билинет. Степ эмнеге окшош? Степ жанагындай жапжаш туруп, жетини төрөгөн баатыр жеңелерге окшош. Бар го жеңелер, алдына бирди көтөр, аркасына бирди көтөр, дайбирен жетелеп атат го мындай. Степ тура ошондой алдына тугасың, аркасына тугасың, үстүнө тугуп, биягы ат башы тиягы элекке чейин каттайсың. Бул баатыр жаш жеңелер стептер. Маршрутка эмнеге окшош? Маршрутка баягы кызынын баласын деле, баласынын баласын деле алып кел, мен багып берем. Ажырашкан сен эле экенсиң, бар денсаулыгың барда иштеп кел. Деген баягы чоң апа тайнеге окшош да. Маршрутка да ошондой го, маршрутканын размерине карабай эле, бардыгын келе кой деп баарын киргизип берет го. Чоң апа тайне да ошондой, бардыгын ордуна катат. Бул маршрутка. Машиналардын эң эле жакшысы азыр мода болуп аткан китайский электроавтомобиль экен. Бул ток менен жүрөт экен. Муну мен эмеге окшоштурдум? Жаңы келген келинге окшош экен, мындай үн чыкпайт экен да. Расход жок. Бул жака айдасаң үн чыкпайт, бул жака айдасаң үн чыкпайт. Болгон эле кечинде сайып коюшуң керек экен. Зарядка. Тура эмес жүрүп калбайбы? Ушундай экен туугандар. Эми мунугу сахнадагы туугандар кадимки жана жогорку кеңеште болуп 10 мүнөт 5 мүнөттөн берилет бизге туугандар. Менин мөөнөтүм соңуна чыгып калган болуш керек. Түштөндүрүңүздөр, тамагыңыздар таттуу болсун, ағайындар, кош келипсиңер. Болсунбек Истакеев, кол чабылат.